Ассаламу алейкум, урматтуу достор, туугандар, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Мына кайра эле жанагы 192 жолу же 93 жолу тартып аткан Жалал Абадты подземный переходу. Жер түбүдө өткөн өкмөк дегенде мына көрүп атасыңар, акыбал 27 миллион сомго, азыркы 27 миллион сомдук эмес, ошо малдагы 27 миллион сомго бүткөн подземный переход. Мына акыбалы 100 жолу айтып атабыз, 100 жолу көрсөтүп атабыз, бирок бийлик бир жеримемде деп койбойт. Себеби бул жерге баспайт да алар только жерди үстүдө жүрөт, только машинада жүрөт. Мына акыбалын көрүп атасыңар биринчиден, экинчиден карагыла, мына кечээ жамгырда суу өткөнүн карагыла. Себеби туура эмес жасалганда септеп эле ушу 27 миллионду жартысыны согуп, жартысын чөнтөккө салып, эптеп жасап коюшур эле да. Мына карагыла, мына суу өткөнүндө булчу. Мына суу тамчылаган. Бул дагы ясына мына же тазалап койбойт, мына желелерди карагыла. Эми буну карагыла, мына бул дагы бузулган. Эми 27 миллион сомго бүткөн малды бир 5-6 жыл мурдагы 27 миллион сом эле, азыркы эмес. Инфляция азыркыдай эмес эле. Мына карагыла, бул уже жасалган, мурун түшүп калган жерлер, мына көрүп атасыңарбы? Жасалган, кайра ошо жасалган жерлер кайра эле түшүп кетип атат. Мына көргүлө, вот мына. Бул подземный переход. Эмке бириңер сурайсыңар, айтасыңар. Сага мешайт этип атабы, жөн жүрбөйсүңбү? Мындай деп. Мага мешайт эткен жок. Бирок мен элди акчасыга ыйлагым келет да. Себеби бул менин, сенин, башканын чөнтөгүдөн, салыктардан болгон, жасалган, жана кылган жасалган нерселер да булчу. Кара эми. Кара, мына. Кара. Суу өткөн жер кара. Мына суу өтүптүр. Мына. Жер төлөгө суу өтүптүр. Кара. Мына карасаңар. Осы канча миллиондогон акчалар кеткен бул жер өтмөктү кылабыз деп. Салам алейкум. Ушул жерде иштейсизби? Суу өтүптүр, кара. Бул канча жолу оңдойт, ошончо канча оңдосо дагы кайра деле болуп калат. Карагыла, канча оңдогон бул жерди. Эми үстүнөн эле сыпап койсо, нар жагы проблеманы өзөгүдөн жок кылбаса, ага берет да бул, кайрадан эле. Магазиниңизге кирдиби суу? Товарларыңыз өлүптүр да. Көрсө болобу? Мам тирикчилик кылып, соода кылып, жана кылып аткандарын мына товарларга суу өтүп кетиптир, карагыла. Эми мындай сыпалап эле ремонт кылып койсо, ашамдап койсо дагы болот, бирок дагы жамгыр жаганда дагы өтөт да, кечегидей жамгыр жаганда кар. Эми нар жагынан проблеманы жок кылмайынча сыртын ашамдагандан эмне пайда? Бияк канча төлөйсүз? 8 миң, Ошончо аренда төлөп, ушундай чыгаша кылып отурасыз, кара. Bir 10 жыл, 15 жыл болсо дагы түшүнүктүү эле.
Жакында эле Кетпей тұрың, шунда өкілеміз. жакында эле салынган өтмөктөр. Кара. Булар түшүп. Сизге дагы суу өттүбү? Кайсы жер сиздики? Ошол жер. Мына. Кара. Эптеп жасап койсо, уруп кетсе акчаны. Эми кылганга жараша рахмат айта турган кылып кылсаңар, подрядчиктер. Өзү бир эле подземный переходубуз болсо Жалал-Абадта. Мына Жалал-Абадтын бир единственный подземный переходуга дагы бир экскурсия кылып чыктык. Рахмат барыңарга. Азыр балдар видео жөнөтө турган болду, ошондо кошуп чыгарып коебуз. Мынакей урматтуу мэрияда иштегендер, сиздерден суранабыз. Ушул биздин контейнерге ушундайынан суу болуп таң атканга чейин баскан. Могу сууларды көрдүңүздөрбү? Мына полный мыналары суу болгон. Мына жерде сепчикаларыбыз бардыгы мына эмнеде азыр жөнүндө кеминде бир 10 миңдик сепчикабыз азыр немеге чыккан. Үстүнө суу куюлуп түшкөн. Бул бир жуманын ичинде караят. Бул дагы менин зарарым. Мени убагында төлөп аткандан кийин ушуга кичине көңүл буруп карап койсоңуздар сизден сураныч. Мына бар жогу мондойдон суу каптап, мына контейнердин ичинчи уже нар жака ага баштаган.